8 декабрь күнгү карай бейшемби бизде дагы да конокторубуз бар. Маанай сонун эң негизгиси майрамдык эфир уланууда. Бизде конокторубуз бар. 60К тобунун солисти Талант 60К. Спортчу чемпион Улан Касымбеков жана Ырчы мырза деп дагы айтсак болот. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандай таңыңыздар менен? Рахмат, кутман таңыңыздар менен. Биринчи эле убакыттан пайдаланып, Нияз, Таты жана жалпы 5-каналдын кесиптештериңиздерди бүгүнкү өзүңүздөрдүн жеке өздүк майрамыңыздар менен куттуктайбыз чын дилибизден. Чоң рахмат. Сиздин апаңызды да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сиздерге. Сиздер чакырбасаңыздар да келип алдык дагы деле. Куттуктайлы деп азыр артыда көптөгөн инсандар, ырчылар да күтүп турат. Анан билбейм, убактары жетеби экен. Сиздердин убактыңыздар болсо кирип куттуктаганга жетишеби, болбосо сырттан деле куттуктап кетишет окшойт. Бирок аябай көп куттуктоого келген. Эң сонун ар дайым келишсе эле биздин биз. эшиктерибиз ачык, ар дайым жакшы маанайда тосуп алабыз. Келиңиздер. Кандайсыздар негизи? Маанай кандай? Жакшыбы? Ден соолуктар, жумуштар болуп атабы? Улан сен сүйлөшчү, мен көбүрөөк сүйлөдүм окшойт. Негизинен баары жакшы, маанай жакшы. Ошол биз дагы жалпы телевидениянын жааматын куттуктап коелу деп. Рахмат. Чын дилден куттуктаганы келип отурабыз. Ооба. Рахмат. Мындай кылалы. Бир суроо берейин экөөңүздөргө тең кыскачараак жооп берсеңиздер. Алгачкы жолу эфирге чыкканыңыз. Түз эфирге. Түз биринчи жолу. Чын айтсам мен ошол 2000 Көбөйүп кетти да. жок, мен кичинекейимде түз эфирге чыккан экен, анда ЛТРге чыкканым эсимде. Бирок Канча жаш? жашымда мектепте окуп жүргөндө чыксам керек эле. Жакшы, сизчи? Мен Интервью берип. жок экен, бирок мен эфирге чыгып баштаганыма бир 2 жыл эле болду, бирок биринчи качан чыкканым эсимде жок экен. Жакшы. Гитара алып келипсиздер. Биз ойлоп атабыз, ушу күн жакшы чыгарма аткарат окшойсуздар. Ооба, мен Бизди куттуктап келишти да. ооба, жан дилим менен сиздердин жалпы жамандыгыңыздарды куттуктап коелу деп келдик. Күзгү махаббат деген жакшы чыгарма бар. Азыр уже кыш болуп калды, күздүн аягы. Ошондуктан ушуларды кабыл алып коесуздар. Сиздер чын дилибизден куттуктайбыз. Эсимде жанагы сентябрь аягы саргайган жалбырак күздүн кеч шамалы ошондо сен мага көрүндүң башкача көздөрүң чачыра жылдыздын нурундай оролуп турду мойнума сенин эркин назик колдоруң мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодуң аттиң аял күндөр кайрылып келсечи өткөргөн бул күндө кайрылбай тартынан оролуп турду мойнума сенин эрке назик колдоруң мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум оролуп турду мойнума сенин эрке назик колдоруң мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум мөлтүрөгөн кара көзүңдөн карай берип такыр тойбодум. Браво. Муюп алып уктук го. Чындыгында сөздөрү дагы сонун экен. Чын деле азыр кабарайын аябай дал келип турат. Күз болуп атат, жамгыр жаап. Бул чыгарма кимдики болчу? Бул чыгарма негизи
2007 жылдары ырдап жүргөндө мен бул чыгарманы 2001 жылы Россияда жүргөнүмдө ошону угуп туруп анан жактырып onu бир аз өзгөртүп ырдап жүрдүм. Анан авторун таппай жүрдүм да, бирок бир тойдо ырдап жатсам ошолордо бир байке келип аябай кучактап ыйлап, мен бир таган инемдин ыры болчу, ал инесинин атын да унутуп калдым, көп жыл болуп калды, бирок каза болуп калды деп айтты. Анан кечээ жакында эле угуп калдым, бул ырдын автору талай демир байкенин ыры экен. Анан тактап да сураштырып атам. Ишил авторун азыр өзүм далилдеп жатам. Эң башкысы сонун чыгарма. Жакшы чыгарма. Элдик чыгарма боло турган сонун чыгарма экен. Айтыңыздарчы, сиз спорт чөйрөсүнө, сиз болсо ушу ыр дүйнөсүнө кантип келип калдыңыздар? Ыр дүйнөсүнө ыр дүйнөсүнө билбейм, ошо мен үй бүлөм эле ыр дүйнөсүндө да. Ошондуктан анан 1-классыман эле баштап атаңыз кичинекейимде билем, мектепке бара элекке чейин ошондо атам, маркум атам бир фортепиано алып келген үйгө. Анан өзүм эле ойноп, анан слухум менен эч ким үйрөтпөстөн эле өзүм ойноп үйрөнгөнмүн. Значит, мындан бир нерсе чыгат экен, шыгы бар экен деп туруп, анан мени музыкалык мектепке берген Мукаш Абдыраевка. Специм фортепианистмин өзүм. жакшы чертет окшойсуз, Мактабайм деле, бирок нотаны деле унутуп калдым окшойт. классикалык чарбалардан бири угуш керек эле. Музыкалык билим алгандан кийин эми баары бир билишиңиздер керек кандайларды. Сөзсүз түрдө билиш керек ага. Билиңиз, Улан. Мен спортко келген себебим мен кичинекейимден эле айылдан эле спорт менен кичинекей бала чагымдан эле машыгып жүрчүм. Анан бул жака келгенде да параллельно ырдап кафеде. Спортко да көңүл бөлүп жүрүп, ушинтип кийин жашоо өзү спорт жака мени үндөп койду, ошол спорт менен жүрөм. Биз ойлоп атпайлыбы, атаңыз ушу кичинекейиңизде эч ким үйрөтпөсө эле жакшы мушташканыңыздан спортко алып келген экен. Айтсаңыздар, экөөңүздөргө тең бир суроо, кыскачараак жооп берсеңиздер, качандыр бир билбейм, негизи эле оюңуздарда болуп көрдү эле, мен алып баруучу болсом, же болбосо телевидение жаатында иштесем деп, эми бүгүн баягы телевидение жаатында иштеген кызматкерлердин күнү болгондон кийин сиздерге ушундай суроо бергим келип атат да. Негизи эле өзүңүздөрдү алып баруучулук жаатында көрөсүздөрбү, же балким кыялыңыздарда бар болчу? Алып баруучу жаат менде оюмда деле жок болчу. Бул кыска эле айтып берем, мен Россияда жүргөнүмдө жакшы көргөн байкемдин баласы үйлөнүп калганда, сен алып баруучу болосуң, менин эч кандай ишим болбойт дегенде, тамада болосуң дегенде, мен ошондо биринчи жолу 600 адамдын тоюна алып барганмын. Анан кийин алып баргандан кийин өзүмө жаап калды, бирок ошондон кийин ойлонуп калдым, алып баруучу болгудай экен депчи. Телевидение жаатынан дагы керек. Телевидение жаатында дагы сунуштар болду, жакшы эле. Бирок ойлонуп көрөм деп алып барганга. Бирок эми ыр дүйнөсүнө жакыныраак экенсиз да. Ыр дүйнөгө жакыныраак. Улан, сиз? Мен ойлонуп көргөн эмес экен ушул жөнүндө. Билбейм, эми болсо колуман келет, түшүп калды деп сунуш коюңуз. түшүп калсак, аракет кылып көрөбүз колдон келишин. Демек баштап Демек сиз спорттук комментатор болсоңуз жакшы болмок окшойт. Баарына Спорттук терминдерди түшүнөсүз дегендейчи. ооба. Чоң рахмат сиздерге, келип куттуктааыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөрдүн тармагыңыздарда жакшы ийгиликтерди багынтып жүрө бериңиздер. Ден соолугуңуздар чың болсун жана бул дүйнөдө эмнени каалап атсаңыздар, кандай максаттарыңыздар болсо, ошолордун баары ишке ашышына тилектешпиз. Ар дайым ушундай достугубуз арта берсин. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат, Менен куттуктоо үчүн. дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат, келип туруңуздар.